Урматтуу мекендештер, 5 кол же 5 манжа тең эмес деген сыңары ар бир адам ар кандай, ар кимдин ою, амалы, кылган иш аракети, максаты, ыйманы, жада калса ар бир адамдын мүнөзү да ар башкача болуп жатпайбы? Тагыраак айтканда сөздүн төркүнү Якутияда бир кыргыз жигит Якут улутундагы кыз же келинди зордуктап койгон. Эми Якут эли бир кишинин айынан Якутиядагы бүткүл мигранттарды, өзгөчө кыргыздарды куугунтуктап, соодагерлердин товарларын чачып, уруп, тепкилеп, көчөдөн эже карындаштарыбызды көрсө сөгүп, кубалап, иштегенге жана жашаганга мүмкүнчүлүк бербей жатышат. Жаман улут болбойт, бирок жаман адам болот дегендей, ар бир мигрант чет өлкөдө жыргаганынан жүргөн жок да. Кээ бири ата-энесин багам деп, кээ бири ушундай кычыраган суукта кыйналса да, бутума турайын деп, эркин, кең келечеги үчүн иштеп жүрүшөт да. Маалыматтын чоо жайын видеодон көрсөңүз болот. Сиздер менен Анварбек Ашимов болду. Каналга катталыңыз. Закрывай хуйню свою быстро нахуй. Охуевшие, бля, убивать скоро вас начнем нахуй. Хуели, бля. Домой уезжайте нахуй, бля. Там, сука, насилуйте своих баб, бля. А? Почему работаешь, блядь? А? А? Охуел, что ли, блядь?